Дастан трансұлттық корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы жетекчиси Алексей Шершов коррупцияга шектелип кармалып, кече 10 майда Бишкектин 1-май райондук сотунда бөгөт чарасы каралды. Анын жыйынтыгында соттун чечими менен 26 майга чейин үй камагына чыгарылды. Алексей Шершов үй камагына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын өтүнүчү менен чыкканы белгилүү болду. УКМКнын маалыматында Алексей Шершов Аврора плюс пансионатындагы кымбат баалуу 56 баттердин жана 27 коттедждин жеке менчикке өтүп кеткенине аралашкан. Атайын кызмат тараткан маалыматта бул кылмыш ишинин алкагында бир катар жооптуу кызмат адамдары, судьялар менен бирге татаал коррупциялык схема түзүлгөнү аныкталганы айтылат. Шершов мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын өнөктөшү жана энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемалардын автору катары белгилүү. Ал 2020-жылы бийлик алмашкандан бери башка өлкөдө баш калкалап жүргөн жана Кыргызстанга кайтып келгени тууралуу маалыматтар бир канча ай мурда эле айтыла баштаган. 46 жаштагы Шершовдун өмүр баяны, эмгек жолу тууралуу маалыматтарды табуу кыйын, интернет айдыңында сүрөттөрү да аз. Ал 2007-жылдарга чейин алгач Ош электр, андан кийин түндүк электр ишканаларында финансылык директор болуп иштеген. 2007-жылдан 2010 жылга чейин Дастан ишканасын жетектеген. Убагында Шершов мурдагы президент Аскар Акаевдин, андан кийин Курманбек Бакиевдин уулдары Айдар жана Максимдин жакын өнөктөш экени көп жазылган. 2005-жылдагы март окуясында өлкөдөн чыгып кетип, кийин кайтып келип, жогорку кызматтарда ишин уланткан. 2010-жылы Курманбек Бакиевдин бийлиги кулаганда ага да издөө жарыяланган. 2015-жылы ага Дастан ишканасын башкарып тургандагы ишмердигине байланыштуу өкүм чыккан. Алексей Шершов учурда Интерполдо издөөдө жүрөт. Бирок ал бир нече ай мурда эле Кыргызстанга киргени тууралуу маалыматтар айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев издөөдө жүргөн Шершов өлкөгө кенен кесири кирип жүргөндүгүн айтып сындап, чек ара кызматынын ишинде күмөн бар экендигин белгиледи. Шершов деген фамилия бул коррупциялык схема деген сөздүн синоними. Ошондой киши акыркы 1 жылдан бери Кыргызстанга Интерполдун издөөсүндө жүргөнүнө карабастан, Кыргызстандын күч органдары тарабынан издөөдө жүргөнүнө карабастан кенен кесир кирип жүргөн. Мен мына 28 апрелде урматтуу Нурбек Өрмөгич чек ара кызматына суроо талап жөнөтүп атам. Шершов Кыргызстанга соңку 1 жылда канча жолу кирип чыкты? Эмне үчүн ал кенен кесир кирип жүрөт? Эмне үчүн суракка чакырылган жок? Эмнеги күнгө чейин, азыркы күнгө чейин жооп берилген эмес. Мына ошондой энергетикалык тармактагы коррупциялык схеманын түзүүчүсү кече жарым сутка камалып туруп кайра коюлуп атат. Эмне коррупция менен күрөш ушулбу Кыргызстанда? Өлүү жандар. Бул схема аркылуу электр энергиясы жашоодо болбогон абоненттерге жазылып келген. Бөлүштүрүү компаниялары кагазда болбогон абоненттерди каттоого алган. Маселен, курулуп жаткан электр энергиясына кошула элек үйлөрдө. Бирок чынында ири ишканаларга эсептегич машинесин койбой эле сатып келишкен. Реалдуулукта болбогон абоненттердин төлөбөгөн акчалары, карыздары коммерциялык жоготуулар деп жабылып келе берген. Контролер менен сүйлөшүп алуу. Абонент энерго компаниянын кызматкери менен алдын ала келишип алып, колдонулган киловатт сааттар жашырылып келген. Өзүнүн пайдалануу нормасын билген абонент кайсы бир бөлүгүн мамлекетке төлөсө, кийинки бөлүгүн контролерго берип, көп бөлүгүн өзүндө кармап калчу. Бул ыкма аркылуу компаниядан электр энергиясын уурдоо жолу иштелип чыккан. Электр энергиясын официалдуу эмес экспорттоо. Электр энергиясын де-факто жана де-юре ар кандай баада сатуу. Маселен, Кыргызстандын бийлиги энергиянын киловатт саатын 1 центке саттык деп жарыяласа, чынында Казакстан 3 центтен алып келген. Электр тармактарын ижарага колдонуу. Энерго тармактарын ижарага иштетүү учуру кенен колдонулуп, энергетика министрлигинин чиновниги менен электр энергиясын сатып алуу жана сатуу лицензиясын алуу боюнча маселе каралган. Аны ийгиликтүү алгандан кийин жеке менчик бөлүштүрүүчү компания түзүлчү. Мисалы, ишкана электр энергиясын өндүргөндөрдөн 26 тыйындан сатып алып, акыркы керектөөчүгө 1 сом 50 тыйындан сатып келген. Ортодогу киреше айырмасынын кайсы бир бөлүгү энерго секторду өнүктүрүүгө, шаймандарды жаңылоого, инфраструктураны оңдоп түзөө, учетко алуу куралдарын орнотууга, энерго тармактарын өнүктүрүүгө жумшалышы керек болгону менен, анын бардыгы компаниянын чөнтөгүнө түшүп турчу. Кирешени өздөрү каалагандай кылып бөлүштүрүүгө эч ким тоскоолдук кылган эмес. Өз адамдарга тендер. Оңдоп түзөөгө, шаймандарды сатып алууга, курулушка атайын тендер уюштурулуп, алдын ала даярдалган фирма утуп келген. Чынында эч нерсе өзгөрүүсүз болуп, акчалар фирмага жазыла берген. Газ. Шершовдун компаниясы ашык газды Казакстандан алып, Кыргызгазга рыноктук баадан төмөн сатып келген. Ошол кезде Кыргызстан бул маселе боюнча Өзбекстандан көз каранды болуп, контрабанданы Өзбек аналогунан арзаныраак сатып алчу.
Газга болгон баалардын ортосундагы айырма тараптардын капчыгында кала берген. Бул схеманын автору катарында Алексей Шишовду эсептеп келишет. Учурда саналип өнүктүрүү министри болуп турган Талант Иманов убагында Шишовдун айдоочусу жана жан сакчысы болуп иштегени. Шишов өлкөдөн качып кеткенден кийин анын үйүндө убактылуу жашап келгени айтылган. Бирок Иманов мындай сөздөрдү четке каккан.